Саламатсыңарбы, кыргыз элим? Саламатсызбы, Сооронбай Шарипович? Бүгүн 9 апрель 2020 жыл. 29-нан баштап биз бийликке списоктарды, ушу жакыр үй-бүлөлөрдүн списоктарын даярдап берип атабыз. Ошондо 11 күн болуптур иштегенибизге. Анын ичинде миңдеген адамдардын тизмеси кетти. Бүгүн мен 9-да аябай кар жаап неметкенге байланыштуу ооруп калыптырмын. Анын үстүндө бизде свет да жок болду. Анан мен айта кетчү нерсем мындай да. Азыркы учурда аябай көп адамдар жалпы жонунан энелер кайрылып жатат. Үйлөрүндө наны жок, ыйлаган энелер. Андан тышкары жаш энелер больницаларга балдарын көргөзгөнгө, температуралар көтөрүп, кээ бирөөнүкү грипп болуп, кээ бирөөнүкү жөтөлүп, ушундай тамак аштын жетишпегендигинен, андан тышкары үйлөрүндө тамак аштардын түгөнгөнүнөн аргасыздан эмне кылаарын билбей, нары бери өздөрүн ургулап, соккулап, эмне кылаарын билбей, камчыланып, нар жакка чалып, бери жакка чалып, айлалары кетип атыптыр. Бул бир. Экинчиси, Нарын областы Ат башы районунда бүгүн катуу шамалдын кесепетинен бир топ инвалидтердин үйлөрүнүн шипырларын учуруп кетти. Бул эки. Үчүнчү, бүт ушул жаңы коңушта жашаган жана ошондой эле квартирада жашагандардын бардыгы, жана ошондой эле карган чалдар, орустардын кемпирлери, кыргыздардын дагы абышка чалдары, апалары азыркы учурда үйлөрүндө продуктусу жок, кээ бирөө болсо уже Кудайга үнүн жеткире албасын билип, азыр мындай айтканда өлүмүн эле тилеп калышты болуш керек. Ушунун баары менен айтарым, негизгиси айта кетчү нерсем бул бийликтин, ушул өкмөттүн, жергиликтүү бийликтерде жана ошондой эле жерлерде иштеген кызматкерлердин туура эмес иштегендери жана натыйжасын көрүп жатабыз. Ошолордун эгерде жакшы иштегени болсо, эгерде кыйратып биз жазап атабыз деп эле прессага чыгып алып, өздөрүнүн нерселерин башына айтпаса, мындай болмок эмес. Бул бардык натыйжанын бардыгы ошол туура эмес иштеген, туура эмес багытта алып барган жумуштар үчүн болуп жатат. Биз 1 жыл бою коңгуроо согуп келдик. Жакыр үй-бүлөлөрдү, квартиранттарды учетко алалы, ошолорго жардам берели, социалдык абалдарын оңдойлу, жакырчылыктан чыгарган ушундай болот деп өзүбүздүн кеп сунуштарыбызды берип келдик. Бизди болсо уккан жоксуңар. Азыркы күнү дагы ошондо мен биринчи айткан мисал боюнча доктурга балдары жетпей калып, балдары каза тапса, же болбосо ачкачылыктан үй-бүлөлөр кырылып баштаса, бул силердин кылган кыргыз элине геноцид деп эсептелинет. Анткени бул коронавирус өлтүрбөйт, бул азыркы күнү силер өлтүргөн болосуңар. Силердин колуңарда неме кан болот. Сооронбай Шарипович, сиз президент катары бардык нерсеге баары бир күнөөкөр катары болуп калышыңыз ыктымал. Ошон үчүн азыркы учурда колго алып, ошо иштебеген, натыйжасы жок аким, губернаторлордун бардыгын шыпырып түшүрүңүз керек. Иштеген өкмөттү дагы шыпырып түшүрүңүз керек. Биз меморандумду жибергенбиз, взаимоотношения деп. Азыркы күнү кодекске эгерде катуу басым койсок, бизге мамлекетибизди башка мамлекеттер келип басып, үстүбүздөн төпөштөп калгандан кийин анан гана билесиңер. Ошон үчүн азыркы учурда мен айта кетчү нерсем, жанагы жоопкерсиздик эчтеке колунан келбеген кызматкерлердин бардыгын жоопко тартыңыз. Жоопко тартканда 30 000, 40 000, 100 000 штраф эмес, 3 жыл, 5 жылдан түрмөгө отуруп чыгышсын. Бир адамдын өлүмү 3 жыл, 4 жыл түрмө болсун.
Анткени ошолордун кесепети азыркы учурда мына 12-27 деген кал центр деп коюптур. Ал деле албайт. Продуктуну болсо курттаган ундарды сатып атат. 200 сомдон сатып атат. Курттаган унду берип атат. Андан тышкары бардык эмелерде, базарларда антимонополия жок. Аны мындай айтканда кармай турган эч ким жок. Азыр баалардын баарысы жаман көтөрүлдү. Тамак ашка дагы, унга дагы бардык нерсеге көтөрүлдү. Бул эмнени айтат? Бул чиновниктер деген коррупцияга малынып, ошол соодагерлердин акчасын алып, ошолордун немесин жеп отуруп, сөзү өтпөй, таза иштебегендиги накта билинди. Бул уже мындай айтканда сотко берсе дагы доказательство катары болот. Биз азыр ушул күнгө чейин канчалаган списоктардын баарысын түзүп, сиздин аппаратыңызга жана ошондой эле губернаторлорго да жибергенге аракеттенип атабыз. Биз менен азыр бир гана Чүй областынын губернатору иштешип атат. Талас областынын зам губернатору кыялайымга чалсам, кат менен кайрылыңыз дейт. Кантип жакыр үй бүлөлөр кат менен кайрылат. Эгерде карантин болуп атса, ушундай колунан келбеген, иштей албаган жумушчулардын эмне кереги бар? Бизге мындай кадрлардын кереги жок. Ошондой эле Нарын областында аябай жакырлар көп экен. Ошондой эле Жалал Абад областы, Баткен областы, Ош областы, бүт бардык жакта ушунчалык жан кейде турган, аябай ушунчалык аярлуу катмар кемпир чалдар, көп балалар кароосуз калганы аябай өкүндүрөт. Сооронбай Шарипович, бүт жоопкерчиликтин бардыгы сизде болот. Эгерде бүгүнкү күнү өкмөттү тизгиндебесеңиз, коопсуздук кеңеште бул вопросту көтөрүп чыкпасаңыз, жанагындай кызматкерлерге, жергиликтүү чиновниктерге жанагындай натыйжалуу соттото турган, түрмөгө отургуза турган натыйжанын баарысын чыгарбасаңыз, азыр жоопкерчилик жок чиновниктер. Азыр отурушат алар үйдө. Эчтеке башы да оорубай. Колундагы таныш билиштеринин балдарын иштетип коюп. Ошолордун бардыгы тыңгылыктуу азыр продуктларда жеткизип берген жок. Азыр деген гуманитарный кризис башталат. Вот ошондо анан көрөсүңөр, үйдө отурган адамдар баары тышка чыгат. Мен сизге айтып кетким келет. Бул нерседен качып кутула албайбыз. Бардыгын кылып, бардыгын жазап коюп анан ушундай нерсеге барыш керек болчу. Башка мамлекеттерди карагылачы, кандай сонун болуп атат. Бизде болсо кандай болуп атат. Мен Алыкулова Марипа Мукамбетовна, 9 апрель 2020 жыл, саат 18:00. Рахмат.